Рахмат, Дастан Арыспек. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен министрге мындай суроом бар эле. Бул мыйзам жакшы мыйзам экен, либералдуу. Буга чейин ушул салыктын түрүнөн канча салык түшүп аткан бюджетке? 2017 жылы, 2018 жылы. Буга андай салык жок, азыр түшкөн эмес да. Бул жаңы түрү болуп атат да. Жаңы механизми болуп атат, башкача айтканда. Анда буга чейин түшпөсө, анда кантип түшүрөсүңөр будан кийин? Төлөгөндөр жок болсо анда ким үчүн болуп атат? Жок, биз ошол Абдувахап Маматрасулович, азыр ошол биз Кыргызстанды либералдуу соода саттык борборун түзгөн атабыз да. Эгер мисалы биздин резидент эмес, чет өлкөлүк резидент Кыргызстан аркылуу, Кыргызстандын мыйзамдары аркылуу соода саттык мамилелерин жүргүзсө, бирок баягы мисалы поставка Америкадан Казакстанга же Өзбекстанга өткөрсө, анда кирешеге болгон салык 3% болуп атат да. Азыркы күндө ал 10%, анан налог на резидента дагы 10%, 20% да негизинен. Азыр 3% болгондо, ошондо биз ойлоп атабыз, 2020 жылы буюрса бир башында бир 15 миллион, 15-20 миллион долларга чейин ушул салык бизге Кыргызстанга түшүп калат деп атабыз да. Ушул мыйзам аркылуу инвестор чакырабыз деп атасыңарбы? Бул кийинки кадамдары инвестор, мисалы резиденттер өзүнүн акчаларын биякта жайгаштырса болот, банктарга жайгаштырат, же кандайдыр башка бизнеске салууга шарттар түзүлөт да. Биздин кошуна мамлекеттерде барбы, жок бул мыйзам? Мындай мыйзам жок. Биз ошон үчүн биз биринчи болуп жакшы шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ушул эле мыйзам менен ошондой шарт түзө алабыз деп ойлойсуңарбы? Кыргызстан инвестициялык абалы жакшырып кетеби ушул мыйзам менен? Дагы кандай кадамыңар бар? Бул бирден бир шартты түзгөнгө бирден бир мыйзам болуп атат да, мыйзам долбоору. Мен бул жерде салык кызматынын жетекчисине бир суроом бар эле да. Мына биз буга чейин мурунку жетегиңизге да суроо бердик эле. Кыргызстанда кантип ишкерлер салык төлөөгө кызыктар кыласыңар депчи. Анткени бир ишкер эле бир иш кылып, бирөө 10 миллион төлөсө, бирөө 1 миллион төлөсө, бардык шарттары бирдей. Тендерде, кредит алганда мамлекеттен бир көп салык төлөгөндөргө жеңилдик берүү жолун карап атасыңарбы? Анткени көп мамлекеттерде ошондой да. Адам негизги нерсеси болуп кредиттин историясы эсептелет. Аны адамдар салык төлөөгө кызыгат. Бизде ошондой шарттар жок да. Кандай ушундай иштеген бир оюңар бар? Биринчиден, мен ойлойм, бул текшерүүгө байланыштуу болуш керек. Мына салыкты убагында төлөгөн, толук төлөгөн чарба ишкерлерди биз жана автоматизация деп атпайбызбы? Толук текшерүүгө жатпайт да. 27 фактор риска менен текшерүү маселеси чечилет. Ким текшерилет, ким текшерилбейт. Ошол жана салыкты толук төлөбөгөн или качкандар бул сөзсүз түрдө текшерүүгө жатып, ошолор боюнча биз кошумча улактарды эсептеп чыгып атпайбызбы? Демек, убагында төлөгөн, толук төлөгөн салык төлөөчү текшерүүгө жатпайт. Бул мен ойлойм, бул өзүнчө бир шарт. Бул өтө аз да, бирок эмне үчүн мамлекет банктардан кредит алганда азайтса болбойт? Эмне үчүн тендерлерде аларга жеңилдик берсе болбойт? Салык көп төлөгөн, мындай өз ыктыяры менен законопослушный салык төлөгөндөргө. Ушундай сунуш киргизсеңер болбойбу силер? Болот. Ушунун үстүнөн иштебейсиңерби? Анткени мурунку жетекчи да иштейм деп эч нерсе кылбай кетти да. Элдерди кызыктырыш керек да. Коркутуп үркүү жолу менен өздөрүнүн эрки менен төлөгөнгө кызыктырса, көбүрөөк салык түшөт эле да. Ушундай бир өзүңүздүн юристтериңиз бар да, сунуш менен алып келбейсизби? Жогорку кеңешке болсо бизге бериңиз деп сунуштар биз киргизели. Макул карап чыгайлы. Рахмат. Рахмат.